Ош сел агызып кеткен келин жана анын 3 кызы изделип жатат. 14-июлда катуу жааган жаандан улам Ош облустунун бир катар аймактарында катуу сел жүрүп, жергиликтүү тургундар чоң чыгымга учурады. Ошто Ак Бура дарыясы ташып, жээкке жакын жайгашкан базарды каптады. Шаарда өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Аймакта сел агызып кеткен 4 киши изделип жатат. Ош шаардык мэриясы 14-июль кечки саат 19:30 карата селге байланышкан абал тууралуу маалымат берди. Озгур айылында селден жарандарды өткөрүп жаткан КАМАЗ жылып кетип, бир жаранды тебелеп кетип каза тапканын маалымдады. Төлөйкөн айыл аймагына жайгашкан Араван Ак Бура каналына 7 автоунааны сел агызып кеткенин, айылдагы эс алуучу жайында жүргөн 4 жарандын дайыны табылбай жатканын билдирди. Жалпы 134 үйгө сел кирген, 17 үйдүн дубалы бузулган. Болжол менен 15 машина селден жабыркаган деп жазылган маалыматта. Буга чейин селден улам Ош шаарынын аймагына өзгөчө кырдаал абалы киргизилген. Азыр атайын техника иштеп, селдин кесепеттерин жоюу иши уланып жатканы кабарланды. Ош шаарындагы Төлөйкөн айылындагы эс алуу жайында сел агызып кеткен 4 адамды издөө жүрүп жатканын медианын басма сөз катчысы Жумамеден Сулайманкулов Фейсбуктагы баракчасына жазды. Өзгөчө кырдаал министрлиги билдиргендей, изделип жаткан 4 адам бир үй бүлөнүн мүчөлөрү. 1908 Ассаламу алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. 80-жылы туулган келин 2005, 2014 жана 2018 жылы туулган кыздары менен болгон. Кырсыктан улам шаарда өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Мэрия шаар башчысы сел каптаган Борбордук базарда көчмө жыйын өткөргөнүн маалымдады. Ош шаарынын мэри жарандык коргоонунун башчысы Бакытбек Жетигенов тиешелүү муниципалдык мекеме ишканалардын жетекчилери менен жеринде көчмө жыйын өтүп, Борбордук базарды толук кыдырып чыкты. Базардын аймагын иретке келтирүү боюнча тиешелүү мекемелер иштеп жатат. Мэр сел жүргөн Төлөйкөн айылы өпөтүнө барды деп жазылган маалыматта. ОКМ билдиргендей, Озгурдагы Бөрүбай ата эс алуу жайынан 500дөн ашык адам коопсуз жайга чыгарылды. Учурда куткаруу иши уланып жатканы кабарланды. Министрлик билдиргендей, жекшембиде селдин айынан Ош Көлчө Эркеш там жолунун 51-чакырымынан 9-чакырымына чейинки бөлүгү убактылуу жабылды. Тазалоо иши уланууда. Аймакта турак жайлардын коро сарайларын жана жер төлөлөрүн сел каптаган. Бул күнү Кара Суу районунун Мады айыл аймагындагы Асан Чек жана Манас айылдарында да сел жүрүп, үйлөрдү каптады. Катуу жаандан улам Ош шаарында Ак Бура дарыясы ташып, сел жүргөн. Көөлөр социалдык тармактарда жүктөгөн видеолордон Борбордук базарда буюм тайым, тамарлар сууда калганын, эл кыйсыпырга түшүп коопсуз жайга чыгып жатканын, ошондой эле топон сууда машиналар агып баратканын көрүүгө болот. ОКМ Төлөйкөн айылы менен Оштун Борбордук базарында куткаруучулар селдин кесепетин жоюу иши менен күчөтүлгөн тартипти алектенип жатканы жарыяланды. Ош облусундагы табият кырсыгынын кесепети келтирилген чыгым тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек. Буга чейин Кыргыз гидромет борбору аба ырайына байланыштуу чукул кабар таратып, 11-17 июль күндөрү нөшөлүү жаан-чачындан улам өлкөнүн тоолуу райондорунда сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертип жаткан. Кыргызстанда быйылкы жаз жай айлары жаанчыл болуп, дээрлик бардык аймакта сел жүрүп жатат. Расмий маалыматка ылайык, быйыл жалпысынан 230тан ашык сел кырсыгы катталып, андан 17 адамдын өмүрү кыйылды, жана алардын 10га жакыны балдар. Жолдордо топон суу жууп, көпөрөлөр кыйрады, жергиликтүү тургундар ири зыянга учурады. Буга чейинки болгон селдин чыгымы алдын ала 170 миллион сомдон ашты деп эсептелген. Булак Азаттык.